Ассаламу алейкум, менде ангина бар, сизде баш ооруу бар, менде гастрит бар, сизде панкреатит бар. Демек баары жакшы, тынчсызданууга эч кандай негиз жок. Анткени биз баарыбыз ооруйбуз. Биз ушундай ойлонобуз. Бирок сизге дагы бир фактын айтып өтүшүм керек. Бул эмне десеңиз, биз баарыбыз каза болобуз. Эмнеден? Дал ушул эле иттерден. Гастрит, панкреатит, холецистит, гепатит, пиелонефрит жана башка иттер биздин өлүмүбүздүн негизги себепчилери. Бул коркутуу эмес, бул факт. Кытайда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык, адамдагы өнөкөт сезгенүү канча узакка созулса, анын ракка айлануу ыктымалдуулугу дагы ошончолук артат. Дагы да көңүл бурулбаса, рактын кийинки 3-4 стадияларына өтүү ыктымалдуулугу дагы жогорулайт. Ошонун негизинде адамдын өмүрү кыскарат. Андыктан сизге айтарым, кайсы гана ит менен жабыркабаң, ошону менен дайыма күрөшүп жашаңыз. Ушул жерде сезгенүү деген түшүнүктү айтып өтсөм болбойт. Сезгенүү бул денебиздин кайсы гана бөлүгүндө болбосун, ошол жерде жайгашкан органдарыбыздын жабыркоосу. Жабыркоо өзүнүн белгилерин көрсөтөт. Биринчи кезекте ооруксунуу, анан ошондой эле кычышуу, баш айлануу, ушу сыяктуу белгилер болот жана ошол белгилер болгондо ал белгилерди жоготууга эмес, ал белгилердин себебин аныктоого аракет кылыш керек. Муну өзүңүз аткара албайсыз. Албетте, мисалы баш ооруган болсо невропатолог, курсагыңыз оору болсо терапевтке барып, көрүнүп, аны менен кеңешиш керек. Ал сизди анализдерге, инструменталдык текшерүүлөргө, УЗИ, ЭКГ жана башка аппараттарга жөнөтүшү мүмкүн. Бирок ооруканадан сырткаркы текшерүүлөр болсо, аларга ишенбеш керек. Анткени ушул ооруканаларда сиздерди текшере турган аппараттар гана сиздеги кандайдыр бир ооруну сезгенүүнү аныктап бере алат. Андыктан мындан башка текшерүүлөр туура эмес. Муну дарыгер сизге сунуштайт. Ошонун негизинде диагноз коюлат. Сизге балким 10 күнгө, балким 1 айга дарылануу бир графиги түзүп берилет. Баарын аткарып бүткөндөн кийин кайра барышыңыз керек. Жана кайра текшерүүлөрдөн өтүшүңүз мүмкүн, бирок баарынан эмес. Дарыгер сизге зарылдарын айтат, ошолорду аткарып коесуз жана андан кийин оору менен сезгенүү менен деп айталы, дагы кантип көрүшүш керек. Ошол боюнча сунуштарды алып жана айтылган ушул сунуштар боюнча жашаш керек. Ошондо гана сизде баары жакшы болот, ден соолугуңуз жакшы болот. Ошол сиздеги ит дагы сизди көп кыйнай бербейт. Эми сезгенүүнүн эки учуру бар. Өнөкөт сезгенүүнүн биринчиси бул кармаган учур, мындайча айтканда козгогон учуру. Анда биз сөзсүз түрдө кыйналабыз, ооруксунуулар болот, башка белгилер болот. Ал белгилерди жоготууга эмес, айыгууга аракет кылыш керек. Өтөдө айткан принциптер боюнча. Андан кийин оорунун айыккан учуру болот сезгенүүнүн. Бул жерде айыгуу дегенди тырнакча алып коюш керек, анткени толук айыгуу болбойт. Кичинекей эле кокустуктан улам, зыяндуу бир себептен улам ошол сезгенүү кайра кайталанышы мүмкүн. Ошондуктан дагы эмне кылышыбыз мүмкүн, ошого дагы көңүл бурайлы. Дагы аткарыла турган нерсе бул биринчи кезекте зыяндуу адаттардан толук кутулуу. Ал үчүн аны пайдалуу адаттарга алмаштырыш керек болот. Дал ден соолукка пайдасы тие турган адаттарга. Ал эми экинчи нерсе кыжалатчылыкты жоготуу керек. Кыжалатчылык стресс. Ал эмнеден пайда болот? Көйгөйдөн. Көйгөй кече дагы болгон, азыр дагы бар, эртең дагы болот. Андыктан көйгөйгө кыжалаттана бербей, эмне кыла аласыз? Ошол нерселерди тизмектештирип, ошону аткарыш керек. Анан ошонун негизинде кыжалатчылык жоголот. Ошентип ден соолугуңуз жакшы болуп, берекелүү өмүр сүрөсүз. Маалыматты өзүңүзгө сөзсүз түрдө сактап алыңыз. Сиз үчүн кадырлуу болгон адамдарыңызга жөнөтүп коюңуз.